Журналистика багытынын студенттерине чыр-чатактарды чагылдыруу эрежелери аттуу вебинар уюштурулду. 25 сентябрь күнү Ош мамлекеттик университетинин журналистика багытында окуп жаткан студенттер үчүн азыркы күндө актуалдуу темалардан болгон чыр-чатакты чагылдыруу эрежелери аттуу вебинар уюштурулду. Бул окууга тренер катары Клуб медиасынын Оштогу кеңсесинин башкы редактору Эльвира Султанмурат чакырылды. Негизи азыркы учурда журналисттер күн сайын эле чыр-чатактуу темаларга туш болушат. Анан биздин милдет аны бейтарап тең салмактуу чагылдыруу. Бирок учурда бардык эле биздин ошол кесиптештерибиз ошол маалыматты туура чагылдырууну ошол билет дегенден алыспыз. Анткени буга ошол эле мисалы нааразычылыктар, кайсы бир тараптын журналисттерге болгон нааразычылыктары дагы ошону көрсөтүп турат. Ошондуктан ошол журналисттерди даярдоодо ошол чыр-чатактарды дагы чагылдырууну үйрөтүш керек. Азыркы учурда менин оюмча ошол адистерди даярдоодо дагы ушул жаатта көптөгөн компанияларды жүргүзүп, ошол тренингтерди өтүп, иш-чараларды көбөйтүү абдан маанилүү. Анткени ошол эле учурда биз мисалы эгерде биз мисалы жөнөкөй эле маалыматты тең салмактуу чагылдырбай койсок, биз сот жоопкерчилигине дагы балким тартылып калышыбыз мүмкүн, же биздин ошол ишибизге карата нааразычылыктар дагы көп болушу мүмкүн. Ошондуктан чыр-чатактарды туура чагылдырыш үчүн окутуулар менин оюмча зарыл. Бүгүнкү күндө жаш журналисттерге чыр-чатак чагылдыруу боюнча эң актуалдуу темалардын бири. Ошол багытта чыр-чатак чагылдыруу боюнча Ош мамлекеттик университетинде окуп жаткан жаш студенттерге вебинар уюштурулду. Вебинарда ошол окуяны чыр-чатаксыз чагылдыруу, анткенде ошол conflict witness'ди колдонуп макала чагылдыра алат. Ошол багытында вебинар уюштурулду. Бул маалымат компаниясы эл аралык Сейферболт уюму тарабынан каржыланып ишке ашырылды. Саламатсыздарбы, аты жөнүм Бурулай Уланбек кызы. Мен бул вебинардан көптөгөн маалыматтарга ээ болдум. Толук кандуу журналист болуу үчүн сезимталдык жөндөмдөрү аябай маанилүү деп эсептейм. Бүгүнкү вебинардан өзүмө көптөгөн керек маалыматтарды ала алдым. Эң негизгиси чыныгы журналист болуу үчүн сезимталдык жөндөмдөр дагы аябай маанилүү деп эсептейм. Жалпысынан вебинарга журналистика багытынын 15 студенти катышты. Атайын түзүлгөн программанын негизинде вебинарда тренер азыркы учурда журналист ким, окуяларды чагылдырганда анын ролу жөнүндө жана маалыматты бейтарап берүүдө журналист эмнелерге көңүл буруусу керектиги боюнча токтолуп өттү. Окуунун жүрүшүндө тренер бир нече мисалдардын негизинде теманы түшүндүрүп, катышуучуларда пайда болгон суроолорго тиешелүү жоопторду жана кеп кеңештерди берип жатты. Вебинардын соңунда уюштуруучулар, катышуучулар жана тренерлер бири-бирине ыраазычылык билдиришип, келечекте ушул тема алкагында байланышып турарын белгилешти. Вебинар Ош мамлекеттик университетинин алдындагы Тынчтык изилдөө борборунун мүчөлөрү жана изилдөө жана өнүгүү коомдук фонду тарабынан келечектеги журналистика адистери үчүн объективдүү маалымат таратуу жөндөмдөрүн үйрөтүү маалыматтык компаниясынын алкагында ишке ашты.